Башка кабарлардан Кыргызстанда туризм чөйрөсү өзүн өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү багыттарын, стратегиялык максаттарын, милдеттерин жана мамлекеттик саясаттын чараларын аныктоону максат кылууда. Бул багытта Кыргызстандын туристтик тармагында туруктуу, өндүрүштүү жана керектүүнү жайылтуунун талаптары жана мүмкүнчүлүктөрү деп аталган семинар талкуусу өткөрүлдү. Учурда эл аралык эксперттердин берген баамында өлкөнүн туризм тармагы жыл сайын 4,4%га өсүүсү байкалууда. Өткөрүлгөн иш-чара Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы туризм департаментинин колдоосу астында, ошондой эле министрлер кабинетине караштуу экономика министрлигинин жашыл экономика күндөрү 2022 жыл сайынкы демилгесинин алкагында өттү. Биздин проектибиз чакан жеке ишканалар менен иштейт туризм секторунда, Хорейка секторунда. Алар менен иштеп, биз аларга жашыл технология боюнча үйрөтөлү дедик эле. Азыр алар аябай тез ылдамда өнүгүп жатышат. Ошон үчүн ушул өнүгүшү менен алар жашыл болгону биз каалайбыз да. Экологиялык жактан бизге аябай Кыргызстан экологиялык жактан өнүгүш керек. Туристтик агымдарды көбөйтүү, жакшы туристтер жана экология биздин жерди сыйлаган элибизди, маданиятыбызды. Экинчи болсо бул ошо инвестиция тартуу, экинчи максат туристтик объектилерге. Үчүнчү максат ошо жакшынакай шарттарды түзүү. Мындай жагымдуу шарттарды, коопсуз шарттарды түзүп берүү, түшүнүктүү эрежелерди коюп берүү, туристтерди тартып биздин ошол жерге Кыргызстанга пайда алып келели деген негизде таризде ишти алып баратабыз.